О Кудайдын кулдары. Para berүүчү менин мекендешим. Para алуучу менин мекендешим. О ортомчу болгон биздин мекендештер. Sen жараткан Аллах Тааладан кабилетте калдың. Соцсетке чыгып калбайын деп коркорсуң. Бирок дайым ар-ракиб болгон сени көзөмөлдөп турган. Сенин оюңду баарын билген Аллах Тааладан ойлонбойсуңбу? Коркпойсуңбу? Para бергендиктен, para алгандыктын, ортомчулуктун кесепети өтө жаман. Буну мен эң жаман кесепети үйүңө, айылыңа, мамлекетиңе Аллах Тааланын каргышын, наалатын тартасың, чакырасың. Para берүүчүлөр, para алуучулар, ортомчулар Аллах Тааланын газабын, Алланын каарын, наалатын чакырат экен. Андан кийин para берип, para кылган жыргайт дейсиңби? Миң жакшы кийинбесин, миң жакшы машинеде жүрбөсүн, миң жакшы үйдө жашабасын, дайым кайгы капада. Жүрөгүндө бир тынчтык, бейпилдик жок. Дүйнөнүн жана акыреттин бактылуулугуна алыс болосуңар. Бул дүйнөдө да, акыретте да эч качан бактылуулукка жетпейт. Бактылуулук ал арам акчада эмес. Аллах Табарак ва Тааланын барлыгынан бирилгенин капилетте калган паракорлор жана ортомчулар бул адамдардын арасында душманчылык пайда кылат. Уятың кетет, айбатың кетет, намысың кетет. Анан кезе отуруп алып сен башкаларга акыл насаат айтасыңбы? Кайсы жол менен келдиң? Эмне жолдо жүрөсүң? Алланын рахматынан алыс болсун. Бирок тооба эшиги ачык. Гаргарга инналлаха якбалу таубатал абд ма лам югаргир. Бенде гыр деп жан бергенге чейин тооба эшиги ачык. Бирок тооба кылып алган параңды өз ээсине кайтарып бересиң. Para алып туруп бирөөгө адилетсиз өкүм чыгардыңбы? Кечирим сурап ошонун акын кайтарып бересиң. Моралдык жактан болсун, финансылык жактан болсун. Ошону кайтарып бермейинче тообаң кабыл болбойт.